Биз аябай эл аралык уюмдар менен ишти баштадык. Техникалардын каражаты толугу менен грантовый акчага тийди. Азыркы күндө биз тендерди өткөзүп 58 пожардын техниканы алып атабыз. Ал поставкалар башталды. Декабрь айында толугу менен февралдын айына чейин биз алып бүтөбүз деп ойлойбуз. Ал дагы толук грантовый акчага бизге келип атат. Биздин президентибиздин мындай түзмө-түз тапшырмасы менен биз 21-жылы мен керектүү кагаздарды даярдап өкмөткө сунуштап бердим. Акылбек Усанбекович аны 22-жылдын бюджетине киргизди. Кудай буйруса биздин военнослужащийлерибиз 22-жылдан баштап айлыгы 50% көбөйөт. Бобек Эргешевичтин демилгеси менен 2014-жылдан бери көтөрүлбөй келе жаткан аскер кызматкерлеринин айлык маянасын көтөрүү бирден бир негизги максат болуп, быйыл 2022-жылдын 1-январынан тартып аскер кызматкерлеринин айлык маянасы көтөрүлөт. 2020-жылы министрибиз Бобек Эргешевич Ажикеев кызматка дайындалганда жалпысынан 2017-жылдан бери келе жаткан 103 миллион сомдук кредитордук карыздар бар эле. Бобек Эргешевич эң биринчилерден болуп, ошол карыздарды кутулууга өзүнүн салымын кошту. Бул жалпы өкмөттүн аракети жана президенттин берген саясий тапшырмасы. Мен ойлойм, бирде ошо биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич биздин жашоо шартыбызды көтөргөнгө аябай көп көңүл буруп, өзгөчө көзөмөлүн алып ишин алып барып атат. Ошого жараша биздин өкмөтүбүз дагы президентибиздин тапшырмасын аткарганга аракеттенип, ушундай биздин сунуштарыбызды колдоп келип атат.